Бүгүн 10 февраль күнгө шаршемби Супер ТВ ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен түз эфирде тааныштырат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Тахмина Кенжебек кызы. Бүгүн аптанын 3-чү күнү Бишкекке 3-чү жаңы шаар башчы келди. Жогорку сот Карганбек Самаковдун өкүмдөрүн жокко чыгарды. Зыяратчылардын акчасын жеп койгон деп муфтияттын башкы эсепчиси кармалды. Жолдошун бычак сайып өлтүрүүгө 26 жаштагы аял шектелүүдө. Дин иштери боюнча комиссияга жана улуттук энергетикалык холдингге жаңы жетекчилер келишти. Садыр Жапаровду Ташиев экөөбүз эмес, эл чыгарды дейт Талант Мамытов. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Бактыбек Кудайбергенов дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Борбор калаага жаңы мэр шайланганга чейин ал Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып турат. Тийиштүү жарлыкка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Кудайбергенов буга чейин Чүй облусунун губернатору болуп эмгектенген жана өткөнкү жылдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясы менен аттанган болчу. Ошондой эле бүгүн өкмөттөн билдиришкендей, премьер-министр Улукбек Мариповдун башка буйругу менен 8 январь түнү калаанын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиевдин мэрдин милдетин аткаруучу катары дайындоо тууралуу чечими жокко чыгарылды. Кечээ Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев өз арызы менен кызматтан кеткенин билдирген. Жогорку сот Карганбек Самаковдун өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. 3 февралдагы токтомго ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2017 жылдагы жана Бишкек шаардык сотунун 2018 жылдагы Самаковго чыгарган өкүмдөрү жокко чыгарылды. Ишти кайрадан кароого Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Октябрь райондук соту 2017 жылдын 20 декабрында экс-депутат Карганбек Самаковду катал тартипте 10 жылга эркинен ажыратуу туурасында өкүм чыгарган. Бирок 2 мунапыс менен абак мөөнөтү 3-төн 2-ге кыскарган болчу. УКМК тарабынан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар тарабынан кошкон акчасын жеке каржы маселелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы найсаларды берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен өздүк максаттарына жумшашкан. Ушул каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчилиги УКМК кызматкерлерине фактыларды жашырганга жана кошумча тергөө иштерин токтоткону үчүн $100 000 өлчөмүндө пара сунушташкан. Бул факты боюнча өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү менен кылмыш иши ошол эле күнү аталган муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп Медер Карабаев дайындалды. Бул тууралуу президенттин сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми аталган мекеменин директору Аким Токталиев кызматтан алынды. Чүйдүн Карабалташ шаарында мурда чогуу жашаган эркекке бычак сайып өлтүрүүгө шектелип, 26 жаштагы келин кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, 9 февраль күнү Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө Карабалташ шаарындагы үйлөрдүн биринен эркек кишинин жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты киши өлтүрүү беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Тергөөнүн жүрүшүндө маркум 1973 жылы туулган жаран экени аныкталды. Ал эми шектүү катары мурда маркум менен чогуу жашаган 1995 жылы туулган аял кармалды. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча ортодо уруш чыгып, анда шектүү эркек кишиге бир нече жолу бычак уруп, андан кийин кылмыш болгон жерден качып кеткен.
Кыргызстандын аймагына зер буюмдарды аткезчилик жол менен алып өтүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 9 февралда УКМКнын кызматкерлери Манас эл аралык аэропортуна аба каттама аркылуу чет өлкөдөн келип, Бажы аймагынан тийиштүү бажылык каттоосуз өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен 1981-жылы туулган жаран кармалды деп айтылат маалыматта. Жүктөрдү текшерүү учурунда жалпы салмагы 17 килограммдан ашык, баасы 53 миллион сомду алтын буюмдар табылган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы болуп Бакыт Сыдыков дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчини жамаатка өлкөнүн энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев тааныштырып, министр Бакыт Сыдыковдун энергетика тармагында көп жылдык тажрыйбасы бар экенин айткан. Буга чейин Улуттук энергия холдингти Нурбек Козубеков жетектеп келген. 10 февралга карата коронавирус жуктурган 82 адам катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришти. Анын ичинде Бишкек шаарында 32, Чүй облусунда 32, Нарында 2, Ош облусунда 1, Ысык көлдө 12, Жалал Абад облусунда 1, Баткенде 2 бейтап бар. Соңку сутканын ичинде 3 киши илдеттен каза болду. Өлүм Бишкек шаарында катталды. 2020-жылдын март айынан бери өлкөдө 85.253 кишиден вирус аныкталып, 1436 адам өмүр менен кош айтышты. Ушул жылдын 28 январында президенттик кызматты Садыр Жапаровго өткөрүп берип, жогорку кеңештин спикери кызматын аркалап жаткан Талант Мамытов саясий коктейль берүүсүндө маек берди. Ал октябрь айындагы элдик толкундоолор мындан улам абакта жаткан Садыр Жапаровдун боштондукка чыгышы боюнча комментарий берди. Садыр Жапаровду ошондой учурдан пайдаланып чыгарып алалы деген ой болгон жок. Бул элдин талабы болду, дейт спикер. Элвира Сурабалдиева менен коллега катардагы мисалы чогуу иштешти, кийин өкмөттө да колунан келген иштерди жасады. Бирок ар бир өзүнүн кесибин аркалаш керек деп ойлойм, өзүнүн аракетине жана билимине, анан тажрыйбасына жараша. Жана орусча айткандай, Сократ мой друг, но истина дороже деп айтат. Биз канчалык бири-бирибизге жан тартпайлы, мыйзам баардык нерседен жогору турат. Бир жалпы бир 10 жыл саясатта жүргөн болсом, ошонун көпчүлүгүн оппозицияда өткөздүм. Болгон партиялардын ичинен Кыргызстан партиясынан сунуш келип түштү, мен макул болдум. Анан учурдан пайдаланып чыгарып алайлы деген ой болгон жок. Бул элдин талабы болду. Анан эл барып чыгарып келди. Бул бийлик жөнөкөй биздин жараныбыздын кашык тамына татыбайт. Парламент көпчүлүк менен Садыр Кожоевич Жапаровдун кандидатурасын бекитип берди. Ошол анан баардык ушу талаш тартыштарга чекит коюлду. Балким мен карайт элем ал маселени. Бирок менде андай маалымат болгон жок. Мен кийин бир аз резонанс жаратты коомчулукта ушул маселе. Анан мен ошондой беле десем, ооба ошондой деди. Кээде айтсаң актанган болосуң да. Да эки арабаны бир сүдүрөтүм да. Аябай кандай оор болду. Ушул суроону качан берет деп мен күткөн элем. 900 миллион доллар которулду. 6 миллиард ущерб деп чыгарып коюшкан. Тактап отура берсек, биз аны следственный орган болуп калат. Материалдарды көрүп туруп, анан айтыш керек да, анын негизги сот чечим чыгарыш керек. Ага чейин, мисалы үчүн, аны туура же туура эмес деп мен айта албайм. Мамлекеттин башчылыгынын эркиндиги жок болуп калат экен. Маекти толугу менен Супер ТВ телеканалынан, ошондой эле жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан дагы көрө аласыздар. Буга чейин социалдык тармактарда дастаркон четинде отуруп үн созгон баланын видеосу кызуу талкууга алынган эле. Супер ТВ интернет жылдызы берүүсүнүн алкагында Байзак Кубанычбек уулу жана анын бир тууган агасы Аскат Кубанычбек уулу менен маек курду. Агасы Байзакты борборго алып келип музыкалык окуу жайга окутсамбы деген ою бар экенин айтат. Сен баягы ырдаган баласыңбы, Инстаграмдагы баласыңбы деп. Ооба, биз ага даярданган эмеспиз. Даярданбай эле Айша апам таткан.
азыркы элдер деген комментарийлерге мынтип жазып атат да. Азыркы ырчылар компьютерге барып, мөрөп марап берип туруп эле, микрофонду алып туруп эле, кайра элди алдап, акчасын алып, кайра фонограмма менен ырдып атат деп. Баягындай күлчү кайра, бажырайып жүрүчү кайра. Ырдан мурун билечимин Кара Жорго. Комуз мурун 5-классымда комузга 1 жыл катышкам. Частный төлөп 300 сомдон. Жаш талант тууралуу тартылган сюжетти Супер ТВ телеканалынан, ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынан дагы көрө аласыздар. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.